Здравствуйте, меня зовут Аширбаева Салтанат. Хотела поделиться со своей проблемой. У меня проблема со здоровьем. 2 года как обострилась моя болезнь. Мне нужна пересадка легких. Самостоятельно уже не могу дышать. Без аппарата никуда не выйду. Assalamu alaikum. Биздин фонд ачылгандан бери муктаждарга жардам колун сунуп келүүдө. Кезектеги кайрылуубуз Бишкек шаарындагы Көкжар микрорайонуна келип отурабыз. Тилек байкенин апасы Салтанат эже биздин фондко жардам сурап кайрылган. Салтанат эже көп жылдан бери өпкөсүнөн ооруп келет. Өзүңүз айтсаңыз, ошол апаңыз канча жылдан бери ооруп келет? Кайсы жылдан бери? Assalamu alaikum разелим. Негизи амам кичинекей кезден баштап эле көз жагына бул какырык кислород эми жеткилбей жаап калып турду. Анан аны чыгарып тазалаш үчүн больницага жатып курс лечение алыш керек болуп атты. Анан бияктын больницаларына жатып курс лечение алып аттык. Бирок жакшы результат болгон жок. Ошондой эле калып атты. Ошондой эле кислородный аппарат менен дем алып атты. Анан кандай кылабыз билбей ойлонуп тааныштар аркылуу чет мамлекеттин немелерине тааныштар аркылуу чет мамлекеттик күчтүү больницаларга кайрылалы деп чыга баштадык. Биринчиси Турцияга кайрылдык. Турция аябай көп сумма сурагандыктан анан башка жерлерди сураштырып көрдүк. Башка жер сураштырып көрдүк. Индияга связга чыктык, тоже через тааныштар аркылуу жана Индияда кабыл алышты. Анан бияктын больницалары андай операция жасай албайт экен, анткени ал өтө оор өпкө деген өтө оор операция болот экен. Анан ошо Индияда эле жасайт деп 1 ай мурун эртерээк кете берели деп кеттик. Анткени уже акыркы күндөрү аябай катуу температура болуп, аппетити да жок болуп, күндө температура болуп аябай кыйналып атты. Анан ошол күндү өткөрбөйлү деп Индияга кеттик. Анан сразу сбор ачтык. Сбор ачып акча чогулта баштадык. Тилек байке айтсаңыз, ошол Индиядагы врачтар апаңыздан канча сумманы талап кылышты? Индиядан 70 000 доллар дешти. Анан биз сбор ачкандан бери жакын туугандар, тааныштар, коллегалар, достор, бизди тааныган элдер, жалпы кыргыз элинин күчү менен сбор чогултаттык. Анан өзүбүз Караколдомуз. Караколдо үйүбүз, участкабыз бар, кичинекей ошону сатып, жарымын саттык. Ошо жарымын сатып, общий санаганда 45% чогулду. Сумма 45% чогулуп, азыр дагы да сбор кылып атабыз. Азыр донор да күтүлөбүз да, донор деп. Азыркы учурда ушул донор табылбай жатат. Донор чыкпай жатат. Туура келген донор чыкпай жатат. Донор чыкса эле бул операция башталат деп айтып жатат. Урматтуу разелим, баарыңыздардан жардам сурайт элем. Көп түкүрсө көл болот демекчи. Ушул маманын операциясы жакшы болуп, жакшы келип, биздин сыйыбызды көрсүн деген үмүттөбүз баарыбыз. Баарыңыздардан жардам